Белгилүү Кудул Борончу Кудайбергенов Жогорку Кеңештин депутаттарын мүнөтүнөн мурда таратып, кайрадан шайлоо керектигин айтат. Ал бул тууралуу маалымат жыйында билдирди. Анын ою боюнча акыркы 30 жылда бир учту парламентти менчиктеп алган. Парламентте баягы эле кишилер отурат жана алар өздөрү эле эртерээк тарап кетсе жакшы болмок. Эртерээк пенсияга чыгып, үйдө чай ичип отургула да, эми жаштарга орун бергиле, дейт Кудул. Буга чейин президенттик шайлоолорго катышып калган Борончу Украинага башчы болуп Кудул шайлангандан кийин президенттик кресло же жок эле дегенде депутаттык орунду эңсеп уйкусу качып калган окшойт деп калдык. Маалымат булагы Nazar News KG. Кыргызстан профсоюздар бирикмеси мамлекетке эмес, мүчөлөрүнө отчет берүүгө милдеттүү. Мындай пикирин аталган бирикменин төрагасы депутаттарга жооп катары айтты. Жогорку Кеңештин депутаттарын чиновниктин айлыгы кызыктырды. Тагыраагы бүгүн 30-сентябрда социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитеттин отурумунда депутаттар профсоюздардан отчет алышмакчы болгон. Бирок ал максатына толук жетпей калгандай. Депутат Кожобек Рыспаев төраганын айлыгы 240 000 экенине кызыккан. Темирди кызуусунда чабайын дедиби? Айтор мындай дарегин айтылган сөзгө аталган уюмдун жетекчиси Элдар Тажибаев сөз алып, чукул жооп кайтарды. Айтымында эгер депутат айткан айлыкты далилдеп берсе, ошол эле замат арыз жазып кызматтан кетет экен. Ал эми депутат далилдей албаса, келерки шайлоого катышпай турганына сөз бериши керек. Кожобеков буга көнчүп эле шарт койбой суроого жооп берүүнү талап кылды. Кызыраңдаган чиновник болсо айтканынан кайтпай экөөнүн ортосунда кермор чыкты. Буга арачы болгон Садык Шернияз ММКлар эртең эле парламентте мал базар кылышты деп жазып чыгышат, деди. Белгилей кетсек, комитеттин отурумунда Кыргызстанда профсоюздарга мүчө болгон 754 000 адам бар экени айтылды. Ал эми бирикмеге түшкөн акчанын эсеби жана анын кайда жумшалары такталбаган бойдон кала берди. Маалымат булагы Nazar News KG.